Биз психология тармагында 45 жылдык тажрыйбасы бар психотерапевт, невролог Темирбек Бекбоевдун иш кеңсесине барып, психология тууралуу кызыккан суроолорубузга жооп алып келдик. Психолог деген бул ким? Эми азыр психолог дегендер көбөйдү. Психолог дегендер көбүнчөсүн педагог психолог болот, клинический психолог, бизге окшогон медицинский психолог болот. Анан экономикалык психолог болот, юридикалык психология дегендер бар. Эми биз баягы байкап атабыз да, азыр элдер ушундай психологияга келип көрүнүүгө мүмкүнчүлүк алып калды, көп ошону каалашып келишет да. Анан эми баягы анын ичинде окугандар бар, курс бүткөндөр бар, жанагындай педагогический институт бүткөндөр бар. Алар балдарды көбүнчөсүн тарбиялайт, окутат, ушундай. Эми адам бир 50-60 жашка чыккандан өзү психолог болуп калат. Балдарды тарбиялайт, үйрөтөт, өздөрүнүн балдары бар дегендей. Ама өзү негизи бир жагынан карасаң татаал, бир жагынан карасаң жөнөкөй илим да. Психотерапия деген, психо деген сөз душа. Мындайча бизгече айтканда жан дүйнө. Акыл эс мүмкүнчүлүгү, анын да жан дүйнөсү ошо жөнүндө. Анан терапия деген сөз дарылоо. Мындайча айтканда психотерапия деген биз Гиппократ деген биздин медицинанын алгачкы баштоочусу, ошондон бери эле биздин кылымга чейин ал киши айткан. Дарылоонун 3 ыкмасы бар депчи. Биринчи сөз. Сөз менен адамды кайгыртсаң болот, сөз менен адамды дарыласаң болот. Экинчиси болсо жанакыдай дары чөп. Дары чөп деген бул фармакология. Үчүнчүсү болсо бычак, бул хирургия. Азыр дагы кошулду аппаратура. Аппаратны жанагындай изилдөө аппарат менен дарылоо. Эми баягы сөз менен дарылоо десе көбү түшүнбөйт. Өзү биздин врачтар дагы ушу сөзгө көп көңүл бурбайт да. Баягы келсе тез кабыл алат, эми анализдерди карап отурат, анализдер менен айтат. Негизи адамды караш керек да, чынбы? Адамды көрүш керек. Анан бул чыгыш медицинанын өзгөчөлүгү бар экен. Мага келгенде мисалы тамыр кармайм. Тамырынан билем. Келген кишинин тынч абалда тамырын кармасаң, оорусу билинет да, чынбы? Анан баскан турганын карайсың, көз карашын карайсың, эмне деген адам, кандай деген адам, шашпай тамырын кармаганда билинет. Андан кийин дарылоо мүмкүнчүлүгү психотерапияда азыр көбөйүп кетти да. Ар кандай ыкмалар бар. Мисалы мен 83 жылы Ленинградтагы психоневрологический институт имени Бехтерева деген. Бехтерева атындагы психоневрологический институт бүткөм. Ошондон повышение квалификации деп коет. Ошондон бери психотерапевт болуп иштеп келдим. Мурда баягы спецбольница деген больницада иштечимин, гипноз жасачумун. Ошо 83 жылдан кийин ойлоп көрүңүз, 92 жылга чейин гипноз жасап жүрдүм, 10 жылдын ичинде. Мурда Советтер Союзунда психотерапия сугестивдик багытта болчу. Сугестивдик багыт деген ишендирүү. Ишендирүү багыты баягы анан жанагы акыл эс багытына да таасир берчүбүз, конечно, бирок ишендирүү багыты көп болчу да. Азыр динамикалык багыт. Жана Зигмунд Фрейд деген биздин психотерапевт бар, баягы ошонун окуусу менен көбүнчө окуп жүрөбүз. Мурда биз өтө критика кылчубуз анычы. Зигмунд Фрейд деген 1856 жылы төрөлгөн, 1939 жылы каза болгон. Ошол Зигмунд Фрейд ушундай окууну киргизген да, жан дүйнөнүн сырларын ачкан. Жан дүйнөнүн сырларын кантип ачат? Ал баягы 3 орунга бөлгөн да жан дүйнөнү. Мисалы азыркы биз отурган мезгил сүйлөшүп отурабыз, үйгө баргандан бөлөкчө, чынбы? Ал эми жана аффект деп коет. Адам бир коркунучка кабылса бөлөкчө, ошондо жан дүйнөсү ачылат экен да. Уктаганда да ачылат экен. Ошо уктаганда уктатып, анан кийин жанагындай ал кезде психоанализ деп ал киши анализдеген, анан түш менен дагы аны уктатып, баягы свободный ассоциация деп коет. Ошо менен адамды ичиндеги жан дүйнөсүнүн ичиндеги букту чыгарган, кайгыны, капаны чыгарган. Биздин кайгы капабыз кандай? Биз баягы психотравма алдык деп коелук. Гипноз болсо мындай директивдүү түрдө уктатып, өзгөчө уйку сурабалына киргизип туруп установка бересиң. Сенин кайгың кетсе, мындай кайгырып турсуң, тигиндей кайгырып турсуң, ошол кетет деп. Мындай эмен Фрейдтин өзүнүн окуусунда свободный ассоциация деген, эркин ассоциация.
анда болсо мындай жеңил жаткысып, жеңил сүйлөп, аны менен баягы бирдей уровеньде деңгээлде сүйлөп, ушинтип отуруп эмесин ачат да, ички сырларын. Ал эми алар деле эскирип кетти азырчы. Азыр бөлөкчө багыт болуп калды. Азыр кандай? Азыр рационалдык психотерапия деген. Рационалдык психотерапия деген рацион деген сөздөн, акыл эс. Адам келди, келгенден врач жөн келбейт да, чынбы. Бир кайгырысын айтат, капасычылыгын айтат, оорусун жакшы көрсүн деп ойлойт да. Любой врач оорусун жакшы көрүш керек. Ошон үчүн жанакы биздин Бехтерев деген улуу психиатр, орустун улуу психиатры. Ошол жактан окубадымбы? Ошо Владимир Михайлович Бехтерев деген ошо киши айткан. Эгерде врачка келип, оорулуу өзүнүн врачтын приемунан кийин, кабыл алсаң кийин оорулуу өзүн жакшы сезбесе, ал врач эмес деген. Мындайча айтканда, врач досконально көрүш керек. Ошо оорунун биз илгери айтчубуз, мен таң кала берчүмүн окуп аткандачы. Не лечи болезнь, а лечи больного депчи. Мен таң калчумун, эмне үчүн азыр эме үчүн атабыз. Оказывается, адамды дарылаш керек экен да. Адамдын оорусун эмес, өзүн бирдей караш керек экен. Жан дүйнөсүн дарылаш керек экен да. Бизде чыгыш медицинасында айтат. Ар бир оорунун сөзү дейт, алтын дейт. Аны жерге чүрбөй кармап калыш керек дейт. Анын ар бир сөзү, интонациясы, даже кыймыл аракетин сен байкап турушуң керек. Ошондо гана жакшы врач болосуң да. Анан мисалы билдиң, чынбы? Жан дүйнөсүндө кайгы бар экенин. Аны түшүндүрүп бересиң. Силердин жан дүйнөңөрдө кайгы мээңердин түпкүрүндө орноп калган. Ошол жерден мисалы кетпей атат. Уламал мээни дүүлүктүрүп атат. Мээни дүүлүктүрсө, ал гипофизди дүүлүктүрөт. А гипофизден болсо бөйрөктүн үстүндө 3 бурчтук без бар. Надпочечник деген. Ошого берет. Бизде теория Сале, Ганса Сале деген болгон. Ошондой теория бар да. Гипофиз өтө реакция кылат. Стресскечи. Анан баягы монда парашют менен учкан кыздардын деле жана көлдөгү кыйкырып жүргөн кыздарды деле айтам. Жанагындай лыжа менен кыйкырганда эме адреналин чыгарабыз деп эме кардан жанак лыжа менен теп түшүп атпайбы? Ошондо адреналин чыкканда алар каткырат, кубанат, шаттанат, анткени жерге билет аман эсен чыгарын. Ал эми бул оорулуу кишилер адреналин чыкканын билбейт да. Менин ичинен жан дүйнөсүндөгү жана кайгы апа мээге таасир берип, ал болсо жанакындай надпочечникке таасир берип, стресстен адреналин чыгып атат. Ал жүрөктү дүкүлдөтөт, коркунуч пайда кылат, уйкуну кетирет, депрессияга алып келет, көңүл чөгөт. Коркот да, коркуп менен титиреп келишет. Ой, айланайын титирегениң, ал кетет. Кетирүүчү ыкмалар бар деп түшүндүрө айтсаң түшүнөт, чынбы? Эки эле сөз менен эле кетет, жакшы болсун деп койсоң болбойт да. Андан кийин ошону түшүндүрүп берсең, анан ойлойт. Биз действительно коркпогом, ошону кантип кетирсе болот дейт да, чынбы? Айтасың, терең уктатабыз. Атайын успокаивающий дарылар бар. Терең уктаган сайын кетет. Деп жеңил түрүндө успокаивающий дарыларды берип, анан депрессиясын снимать этип, анан жакшы болуш дейт. Анан жакшы болгондон кийин айтат да, ишене баштайт уже, ишеничке киресиң уже. Сөзүңдөн деле ишеничке киресиң. А бирок конкретно жакшы боло баштаганда ишеничке киресиң, чынбы? Ал ишенип анан ойлойт да, ошо уже чынында бул кишиден жакшы болот экен депчи. Ал ар бир врач психотерапевт болуш керек. Ар бир врач. Ошон үчүн биз баягы элдер менен көп иштейбиз да. Ошо психотерапия жагына көп көңүл бурбайбыз да, сөздүн маанисинечи. А сөздүн маанисине көңүл бурсак, айгары шексиз да. Депрессия түшкөн адамдарды врач дарылайт. Клиникалык психолог дарылайт. Медициналык психолог дарылайт. Аларды депрессияга түшкөн кишинин анын жанакындай жан дүйнөсүндө стресс бар. Жан дүйнөсүндө жанакыдай бир чечилбеген көйгөй бар. Ошо көйгөйдү кантип чечесиң? Аларды айтышы мүмкүн. Көйгөйдү чечкенде көйгөйгө барып эле уруна бербе. Көйгөйгө чече алсаң урун. Рационалдуу түрдө чече алсаң, пожалуйста. Эми чече албасаң эмнеге аны акылы барып уруна бересиң, чынбы? Аны ойлонбо.
чыдап кет, качанды бир убакта чечилет. Жобосу айланып өт. Жобосу калтырып кой кийинкиге депчи. Алар ушуну айта алат. А бирок мисалы көп маселелерди алар мындай багытты өзгөртүшү мүмкүн. Адамдын ойлонуу багытында. Мен момундай болуп жашап атам. Мен ушундай нерсени сатып алдым. Мен тетиякта жүрөм. Тиякта, муякта. Мен үйүм момундай. Мен тигиндей. Эми ал жакшы нерсе. Ошого умтулсун. А бирок баарларына эмес да, баарлар умтулбайт дагы. Жалкоолорго, конечно, түрткү болот, жана Үзат Мамытбектин айтканычы, жалкоо кишиге. Ай тургула болгонгула десе, жакшы эле да, чынбы? Жакшы сөздү сүйлөп атат. А бирок билимди жакшыртыш керек. Билимди тереңдетиш керек. Эми психологиялык жактан жан дүйнөсү жабыркагандар көбүнчөсүн жанагындай орто жаштагылар болушу мүмкүн. Подростковый период болушу мүмкүн. Пубертатный период деп атпайсызбы? Подростковый. Подростковый период билесиңер да, өзүн жекече индивид катарынан сезет, жекече мамилени талап кылат, үйдө өзүн бөлөкчө сезет. Алар келишет. Алардын мүнөздүк өзгөчөлүгү болот, мүнөздүк. Аны мындай эле жанагындай психотерапиялык сөз менен эле коррекция кылыш керек. Аны жанагындай педагог, психолог деп атпайбызбы? Ошолор иштейт. Ал мүнөздүк өзгөчөлүгүн коррекция кылыш керек. Бир калыпка алып келиш керек. А жанагындай ооругандар дейсиз, невроз менен ооруп, жана жан дүйнөсү жабыркагандар бизге келет. Орто жаштагылар, андан өткөндөр. Эми мисалы бир 30%-ин бизге келген пациенттердин 30%-ин ушу нерв менен психотерапияга алууга муктаж да. Анын көбүнчөсү мен биринчи эле приемду жанагындай рациональный психотерапия кылам. Прием менен кошо элечи. Анан жанагындай тиндей мындай деп отурбайм. Өзгөчө убакыт бөлүпчү. Ошондой түшүндүрүп берем оорусун. А бир ооруга 20 мүнөт минимум, орточо жарым саат бөлөм. Ошондо орточо жарым саат менен бир кишиге сүйлөшсөң, бүт баарын түшүндүрүп бере аласың, чынбы? Оорусунчу. Чыгыш медицинасы менен психотерапиянын, мисалы чыгыш медицинасында дагы ойлонууну талап кылат. Оорулуу киши менен көпкө чейин байкаганды, оорулуу кишинин көзүн караганды, анын жүзүн караганды, аны сезгенди үйрөтөт. Мисалы тамак кармап отурсаң, 15 мүнөт билесиң сен адамды. Ким эмне кылып атат, жүрөгү кандай согуп атат, ал ким, кандай. Тынч болуш керек да адам менен. Адам жакшы болуш керек да. А биз кайра өзүбүз эле лабораторный анализ жанагы эмелерди айтып атпайсызбы, сен мындай экен, сен тигиндей экен депчи. Адамдын өзүн билиш керек. Сен өзүң диагноз коюшуң керек. Адам сага айтпайчы. А сен өзүң айтсаң, мисалы, алдын ала, сенин башың ооруйт экен, сенин мойнуң ооруйт экен, сенин бутуң ооруйт экен, ашказаның ооруйт экен десең, алар ишене баштайт. Ошонун айырмасы ушундай да. Алар да психотерапевт. Бирок алар жакшы психотерапевт, илгерки. Адамды ишендириш керек да. Ооруну кадимки эле обычно приемдогудай сурабай, оорунун өзүң диагноз коюп, өзүнүн симптомдорун айтып беришиң керек. Сиздин башыңыз ооруп турбайбы? Давлениеңиз көтөрүлүп турбайбы? Сиздин ашказаныңызда язва бар болушу мүмкүн экен, гастрит бар экен. Эми язва ладно. Айтпай деле койсоң болот коркутуп. Гастрит бар экен деп ушундай түшүндүрсөң, алар сени баалап калат. Сага ишенет, ишеничпайт. Биринчи ишенич ошондо пайда болот да. Анан адамды сен кандай кабыл аласың, адам сага ошондой көз караш менен карайт да. Өкө жакындык жагы бар. Психотерапиядан айткандардын саны көп элеби? Мен 20 жылга жакындап калыптыр, бул жер 20 жыл болуп калды. Бул жерде келгенде бир жакшы жер болду. Постоянно бир жерде иштейсиң, конечно, элдер жакшы келишет, мындай жатканда көңүлүн алып дарыласаңчы элдин, конечно, дарылоо мүмкүнчүлүгү жакшы болот. А жанагыдай ар бир келген кишиге өзгөчө мамиле кылыш керек да. Ар бир кишини билиш керек. Ким келди? Жашы канчада? Эмнени сенден каалап атат? Эмнени сенден суранып келди? Эмнесин дарылатам деп келди? Ошону сен айтып берсең, мындай койт мындай көз ачыктай болбой эле, илимий тил менен айтып берсең, алар түшүнөт. Врач билет экен. Бул биз жөнүндө чынын айтканда ойлонуп айтып атат. Мунун билими тили бар экен деп ошентет да, чынбы? Анан биз только илимдин тили менен сүйлөйбүз. Илимден ашпайбыз. Илим деген эмне? Аныкталган бүтүн, аныкталган нерсе.